УТРК Чүй телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жанар Эсенова. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 2025 жылдын 13 мартында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргызстандын министрлер кабинети менен Тажикстандын өкмөтүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетика объекттерине жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2025 жылдын 19 мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши тарабынан кабыл алынган. Бул макулдашуу эки мамлекеттердин аймагында жайгашкан чарбалык жана энергетикалык объекттерге аларды пайдалануу максатында тоскоолдуксуз жетүүнү камсыз кылууну камтыйт. Ошол эле учурда 3 дарбазасы бар башка плотинаны жана Ак Татыр Мачои каналынын башкы суу алуучу куралмасын биргелешип иштетүү сунушталууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жогорку технологиялар паркына барып, жаңыланган инфраструктурасы менен таанышып, жүргүзүлгөн оңдоо иштеринин жыйынтыгын көрдү. Анда мамлекеттик тилде сүйлөгөн акыл аякылдуу колонкасы тууралуу маалымат берилди. ЖТПнын директору Азиз Абакиров уюмдун 2024 жылга карата аткарылган ишмердүүлүгү тууралуу баяндама жасап, негизги көрсөткүчтөргө, анын ичинде адамдык капиталды өнүктүрүүгө жана IT секторуна инвестиция тартууга басым жасады. Ал ошондой эле президентке жана министрлер кабинетинин төрагасына көрсөтүлгөн колдоо үчүн ыраазычылык билдирип, парктын ийгиликтүү иштешинин маанилүүлүгүн белгиледи. Өз кезегинде Адылбек Касымалиев Кыргызстандын санариптик экономикасын өнүктүрүү үчүн ЖТПнын стратегиялык маанисин ырастап, мамлекет менен IT коомчулугунун ортосундагы өз ара аракеттенүүнү мындан ары да күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Жогорку технологиялар паркы, Жогорку технологиялар чөйрөсүндөгү негизги аймактык хаб болуу үчүн бардык зарыл потенциалга ээ экендигине ишенимин билдирип, атаандаштыкка жөндөмдүү IT экосистеманы түзүү жалпы максат экенин белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги, анын ичинде инвестицияларды тартуу, IT билим берүүнү стимулдаштыруу жана эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Жыйынтыгында Адылбек Касымалиев мамлекет Жогорку технологиялар паркын жана анын резиденттерин өнүктүрүүдө мындан ары да ар тараптуу колдоо жана жардам көрсөтүлөөрүн билдирди. Эми баланы мектепке каттоо үчүн бир нече баскычты гана басуу жетиштүү. Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте түндүк мобилдик тиркемесинде жаңы кызматты ишке киргизди. Бул система ата-энелердин убактысын үнөмдөп, узун кезектерден арылтууга жардам берет. Жаңы система кандай иштейт? Кийинки материалда. Мурда баланы мектепке каттоо бир нече жума убакытты талап кылчу. Ата-энелер мектепке барып документтерди топтоп, кезек күтүү керек эле. Эми бул жараян кыйла жеңилдеди. Бул үчүн түндүк тиркемесин ачып, мектепти тандап, арыз берүү жетиштүү. Каттоо 2 этаптан турат. 2025 жылдын 1 апрелинен 1 июнуна чейин ата-энелер өз каттоо дареги боюнча бекитилген мектепке балдарын каттата алышат. Эгерде сунушталган мектеп ылайыксыз болсо, 2 июндан 15 августка чейин калган бош орундардан мектеп тандоо мүмкүнчүлүгү берилет. Жаңы система бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюп, кабыл алуу процесстерин автоматташтырып, аны ачык айкын кылат. Эң маанилүүсү ошол жакта мектепке кыргыз тилиндеги мектепке жазылуу боюнча же орус тилиндеги мектепке жазылууну тандаш керек да. Ошого көңүл буруу абзел. Андан тышкары бул жакта сиздин ата-эненин телефону жана почтасы жазылып калат. Аны тастыктап макулмун десеңиздер, мектепке жазылууну тандайсыздар. Жазылууну тандагандан кийин автоматтык түрдө жазылып калат. Бул жазылгандан кийин ошол мектепке баруу туура келет. Андан кийин бул статус Министерство билим берүү министрлигине кетет дагы, ал жактан иштер жүргүзүлөт. Түндүк аркылуу арыз берүү үчүн ата-эне тиркемеден баланын аты жөнүн тандап, окуу тилин жана байланыш маалыматтарын көрсөтүп, мектепке каттоо баракчасын, мектепке каттоо баскычын басышы керек. Андан соң система баланы автоматтык түрдө тиешелүү билим берүү мекемесине бекитет. Эмес кылып алдым деген ата-энелер дагы бар.
Бирок алар эми ошо экинчи июньдү күтүш керек болуп калат. Башка класска, кыргыз классынын ордуна орус класска жазылып алдым. Туда-сюда дегендер бар болуп атат чын. Алар заявление менен экинчи этапта киришет. Азыр система тесттик режимде иштеп жатат. Бирок ата-энелер азыртадан эле түндүк аркылуу арыз тапшырып көрө алышат. Кошумча маалымат үчүн Билим берүү министрлигинин 110 номерлуу кайрылуу линиясынан маалымат алууга болот. Клара Кудайбергенова, Назира Бегалиева, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй. Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева өлкөнүн түштүк аймагына болгон иш сапарынын алкагында Алай районунун Сопу Коргон айылындагы номер 3 Токтогул атындагы орто мектепке барды. Мекемеден билдиришкендей, министр мектепти жана мектептин күнөсканасын көрүп чыкты. Мектептин директору Кыялбек Садырбеков бул күнөскана 2023 жылы түзүлгөнүн айтып, мында окуучулар бадыраң, помидор жана гүл өстүрүшөрүн билдирди. Анын айтымында бул киргизилген жаңылык балдарды өсүмдүктөргө кам көрүүгө үйрөтүп, эмгекке тарбиялайт. Ал эми министр мектепте күнөскана уюштуруу жакшы тажрыйба экенин белгиледи. Бул күнөскана мектеп окуучуларын экологиялык таза продукция менен камсыз кылат. Мындан тышкары күнөскана биология предметин өтүүчү жай болуп, окууну кызыктуу жана пайдалуу кылып өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт, деди ал. Кыргызстандын айыл чарба тармагы акыркы жылдары өнүгүү жолунда. Мамлекетте жүгөрү өндүрүшү күн санап көбөйүп, дыйкандар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Жыл башынан бери 200 000 тонна жүгөрүнүн уругун экспорттоо боюнча стратегиялык келишим түзүлдү. Ал эми жергиликтүү ишкерлер менен өнөктөштөр сактоо инфратүзүмүн кеңейтүүдө. Кененирээк кийинки материалдан сөз кылабыз. Максат Үмүталиев Ысык Ата районуна тиешелүү интернационал айылынын тургуну. Ал 5 жылдан бери жүгөрү өндүрүшү менен алектенет. Мурун дыйкан ар кандай жүгөрүнүн сортторун колдонгон болсо, акыркы 2 жылдан бери Лимагрейн гибридтерине артыкчылык берет. Анын айтымында бул сорт жогорку түшүмгө ээ жана кургактыкта чыдамдуу экенин белгилейт. Өткөн жылы ал 13 тонна түшүм чогултууга жетишкен. Сепкенде жакшы эле урожай берет, 10 тоннадан 15, жакшы жаанчыл болуп калса 20га чейин барып калып атат. Мурда биз эми жөнөкөй уруктар себе берчүбүз. Ар кимден алып элечи. Колдон чыгарып алып деле сейип көргөн күндөр болгон. Алардын урожайности эмелери жакшы болбой калат экен. Анан могу эмеден өткөн 1-2 жылдан бери, 3 жылдан бери сейип атабыз, анан жакшы эле түшүм алып атабыз. Мурдагы жылы кургакчылык болгондо 8 тоннадан алып калдык. Суу жок болду да. Анан былтыр болсо 10-12 тонна, 13 тоннага чейин алдык. Анан быйыл дагы мынакей жылдан жылга гектарларды көбөйтүп келатабыз. Ал убакта 5 гектардан баштаганбыз. Анан жакшы болгонго байланыштуу 40 гектар, быйыл 60-70 гектарга чейин алып азыр келишим түзүп келдим, сатып алганы уруктарды. Кыргызстандагы Байдыйкан компаниясы тарабынан Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономдук аймагындагы Улукчат шаарында ири көзөмөлдөөчү кампанын курулушу аяктады. Бул объекттин расмий ачылышы үстүбүздөгү жылдын 18-мартында өткөрүлдү. Азыр кыргызстандык фермерлер өндүргөн азык-түлүктөрүн жолтоосуз Кытай рыногуна экспорттой алышат. Бул кадам өндүрүш көлөмүн жана дыйкандардын кирешесин жогорулатууга, ошондой эле дүйнөлүк базарга чыгууга шарт түзөт. Эми жылына тет жерде 2 гектар жер баштады. Кыргызстанда жазга айдап себүү иштери башталды. Бирок дыйкандар түшүмдүү сезон аягында жакшы баада сатуу үчүн кайсы эгинди эгүүнү так билбей калышат. Ал арада фермерлердин түшүмдүү сатуудагы кыйынчылыктарын эске алып, Байдыйкан компаниясы жүгөрү себүүнү сунуш кылууда. Себеби аталган компания Кытайга 200 000 тонна жүгөрүнүн уругун экспорттоо келишимин түзгөн. Мисалы азыркы күндө фьючерсный контракттар 100дөн ашыгыраак болду да. Уже кол коюлгандары уже бизден дыйкандар, кээ-бирки дыйкандар алып кетип атат, кээ-бирки дыйкандар биздин магазиндерде, агромаркеттерде сактап атат. Убагында келгенде алып кетет да. Анан Кытай кампасы ачылгандан бери ал жерде кытайлар менен 200 000 тоннага контрактыбыз бар. Дайын ал. Негизи мисалы биздин потенциал, Кытайдагы потенциал 1 миллион тоннага барат да негизичи. Бирок 1 миллион тонна азыркы күндө мисалы кыйналып калабыз да. Азыркы күндө биз 200 тоннага контракт түзгөнбүз. Бизде дайын бар. Ошо 200 000 тонна биз чыгарсак болот Кытайга. Дайынбыз да, буюрса.
Эскертсек, Байдыйкан компаниясынын дан эгиндерин сактоо борборлорунун бири. Андыктан ишкана дыйкандардын жүгөрүнүн данын да кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул борбордо 24 ири көлөмдүү челектер бар. Алардын ар бирине 110 тоннага чейин үрөн камтылат. Бул ыкма сезондун аягына чейин өнүмдү туура шарттарда сактоо маселесин алдын алат. Элеваторда бул жерде жүгөрү азыр сакталып атат. Негизи көбүнчөрөөк. Анан будай, арпа сактаса да болот бул жерде. Анан бул эми туура сакталыш үчүн жүгөрү, арпа, будайдын сакталышы жакшы болот. Анан берки немелер да бар да, вредителдер болбойт да көбүнчө бундайда. Напольный храненияга караганда бул туура негизи деп эсептелинет да. Бул кампа. Бул кампанын көлөмү 5000 тонна да. Ар бир бочкасы 105 тонна. Биздин бул жерден артыбызда дагы склад 5000 тоннага көлөмгө бар. Бул кантта 10 000 тонна сактачу жер бар жүгөрүгөчү. Фермерлердин эмгегин камсыз кылуу максатында Байдыйкан фьючерс келишимдерин түзүүнү сунуштайт. Келишимдин негизинде фермер бир гана жерден жүгөрүнүн уругунун, жер семирткичтерин жана өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын алып, андан кийин түшүмүн алдын ала белгилеген баада сатууга шарт түзөт. Фермерлердин айтымында бул жөрөлгө абдан пайдалуу жана коопсуз. Мы очень довольны этими семенами. Биз бул гибриддик үрөнгө толугу менен канаттандык. Жана алар менен иштешип жаткан 2-жыл болду. Өткөн жылы абдан жакшы натыйжаларды көрсөттү. Ошондуктан быйыл 40 гектар жерге себүүнү пландап жатабыз. Былтыр мисалы орточо түшүмдүүлүк 10-12 тонна болду. Бул бизди толугу менен канаттандырат. Гибрид жакшы нымдуулукту көтөрөт. Анын өсүүсү биз ойлогондой болот деп үмүттөнөбүз. По росту и развитию нас все устраивает. Хорошая влагоотдача у нее. Мисалы, Айдина Рахматова өткөн жылы фьючерс келишими аркылуу өз түшүмүн жакшы баада сатууга жетишти. Ал быйыл дагы ушул келишим менен иш алып барууну мерчемдеп жатат. Биз буга чейин деген полностью деген фуралар менен Ош, Баткен, Жалал-Абадка кетчү. Потому что бул чүй өрөөнүндөгү бүт жүгөрүлөрдүн баары ушака кетилет. Буйруп быйыл Байдыйкан менен дагы договор түзүп, экспортко кетиргенге аракеттенип атабыз. Фьючерске договорду азыр деген жаңы түзүп баштап атабыз, уруктарыбызды санын билип, потому что жаңы эле былтыркыга караганда кичине жерлерибиздики, ФПС жерлерибизди быйыл эле алдык да, кечирээк болуп калды. Ошон үчүн жаңы дагы түзөбүз барып. Биздин агромаркет бүт ысыката району камсыздайт. Үрөөн менен, удобрениялар менен, өзгөчө биздики Франциядан келген Лимагрейн атактуу фирманын жүгөр үрөөндөрү келет. Азыркы бул үрөөөндөр мына мисалы Лимагрейн 31695 бул кеч пыша турган да. Кеч пыша турган үрөөн болот. Бияка азыркы основной өтүп атканыбыз болсо Лимагрейн 31545, ал средний поздний деп коет да, анан кийин 630 өтөт. Негизи биздин Ысык районунда бир 10 000ден ашык гектар себилет. Ошонун ичинде где-то бир 2000-3000 гектарга чукул биздин жүгөрүбүз өтөт да. Мындан сырткары, аталган келишимдердин түзүү жана экспорт маселелери боюнча фермерлер Байдыйкан агромаркеттерине кайрыла алышат. Чүй облусунда бул маркеттер Кант, Токмок шаарларында жана Сокулук районунда жайгашкан. Агро дүкөндөрдө фермерлердин эффективдүү иши үчүн зарыл болгон бардык буюмдар, урук, өсүмдүктөр коргоо каражаттары, жер семирткичтер, ветеринардык дары-дармектер жана башка керектүү товарлар орун алган. Белгилей кетсек, акыркы жылдары Кыргызстанда жүгөрү өндүрүшү оң динамиканы көрсөтүүдө. Бул агро тармагында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, өлкөнүн экспорт потенциалын бекемдөөгө өз салымын кошууда. Жанар Эсенова, Данияр Тилибалдиев, УТРК Чүй, Ысык Ата району. Бишкектеги ири базарлардагы социалдык аянтчаларда эттин баасы 550 сомдон сатылууда. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарындагы Аламүдүн, Орто Сай, Ош базарында социалдык аянтчалар иштеп, анда эт азыктарынын баасы базар баасынан төмөнкү баада сатылууда. Белгиленгендей, социалдык аянтчаларда 1 килограмм эттин наркы 550 сомду түзөт. Эскерте кетсек, социалдык аянтчалар министрлик тарабынан калкты социалдык маанилүү азыктардын бири болгон эт азыктарына жеткиликтүү баа менен камсыз кылуу максатында уюштурулган. Мындан сырткары калкты арзан баадагы азык-түлүк менен камсыз кылуу максатында республика аймактарында дем алыш күндөрү жарманкелер уюштурулууда деп айтылат маалыматта.
Кыргызстан, Россия жана Казакстан сыяктуу коңшу өлкөлөрдө азык-түлүккө болгон баалар боюнча мониторинг жүргүздү. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди. Мониторинг нан азыктары, картошка, жашылча жемиштер, мөмө жемиштер, эт, сүт, кант, жумуртка, өсүмдүк майы жана башкалар боюнча жүргүзүлгөн. Теманы кабарчыбыз улантат. Мониторингтин жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда сары май 0,2%, уй этин 1,2%, кой этин 0,3%, картошка 0,8%, сабиз 0,5% кымбаттап, пияз 4,1% арзандады. Негизги тамак ашка керектелүүчү айыл чарба продукциялардын кору жетиштүү. Биз жума сайын мониторинг жүргүзөбүз. Биз ошол өзүңүздөр билгендей негизи бул мамлекетибизде жалпы социалдык маанилиги азыктарга бул экономика жана коммерция министрлигине караштуу антимонополия жөнгө салуу кызматы мониторинг жүргүзөт. Алардын биз официалдуу маалыматын алып, ошол маалымат менен биздин коңшу өлкөлөрдөгү официалдуу маалыматтар менен салыштырып, ошол өзүбүзгө бүгүнкү күндө бизде базарыбыз кандай акыбалда турат, мындай жанакы себепсиз кымбаттап кетпөөнү же болбосо бир ошондой бир нече спекулятивный нерселерди алдын алуу максатында ушундай иш-аракеттер жүргүзүлүп турат. Белгилөтсөк, буга чейин азык-түлүктүн баасын себепсиз көтөрүп жиберген сатуучуларга жана ишкерлерге чара көрүлөрү. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев бааларга байланыштуу өткөргөн жыйында билдиргенин өкмөттүн басма сөз кызматы февраль айында кабарлаган. Ага карабастан учурда ороз айы болгондуктан өзгөчө сырттан ташылып келген жашылча жемиштердин баасы кымбат. Экономика жана коммерция министрлиги монополияга каршы жөнгө салуу кызматы президенттин облустардагы ыйгармуктуу өкүлчүлүктөрү жергиликтүү мамлекеттик администрациялар аймактарда азык-түлүк баасын көзөмөлдөө боюнча атайын ыкчам штабтарды түзгөн. Анын алкагында бүгүнкү күнү жер-жерлерде ар бир жума сайын айыл чарба продукция жана күнүмдүк тамак ашка керектелүүчү азык-түлүктөргө мониторинг жүргүзүлүп келүүдө. Что касается в других районах, республиканын баардык облус райондорунда ушундай эле мониторинг жүргүзүлдү. Биз соода сатык менен алектенген жарандар менен бир нече жолу жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Анткени күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөрдү кымбаттатпагыла деген мааниде. Ал эми белгилөө учурда эттин баасы 500-550 сомдон болууда. Ошентсе да сезондук маанидеги продукциялардын баасы бирде төмөндөп, бирде көтөрүлүп турат экен. Эми бул базар экономикасы да. Атап өтсөк, картошканын баасы учурда 50 сомдон болуп, бир бааны кармап турат. Негизинен баа туруктуу десек болот. Цена, которая 500-550 сом. Белгилөтсөк, мындан улам ар бир район, шаар, айыл аймактарда азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу, базар бааларын турукташтыруу, турмуш тиричиликке зарыл болгон негизги продукцияларды шаар калкы, элет тургундары арзан баада сатып алуусуна шарт түзүү максатында жарманке өткөрүлүүдө. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй. Бишкек шаарындагы 3 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Атайын кызмат тарабынан мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештирүү фактыларын аныктоо жана мамлекеттин менчигине кайтаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында АЖ акционердик коомунун ишмердүүлүгүндө өлкөнүн кызыкчылыктарына зыян келтирүү менен жер тилкесин белгиленген тартипти бузуу аркылуу төмөндөтүлгөн нарк боюнча алып коюу фактысы аныкталган. Натыйжада Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аталган уюмга автотранспорт ишканасын түзүү жана автотранспорттарды токтотуу үчүн максаттуу багыты бар 5,5 гектар жер тилкесин өткөрүп беришкендиги аныкталган. Андан соң мамлекеттик мүлктү мамлекеттен ажыратуу жана менчиктештирүү мезгилинде мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча органга таандык акциялардын үлүшү акционердик коомдун башка катышуучулары тарабынан сатуу учурунда колдонулган жол жоболорду бузуу менен төмөндөтүлгөн нарк боюнча сатылып алынган. Ошол эле учурда бөлүнгөн жер тилкеси АЖ ачык акционердик коомунун менчигинде толук бойдон калган. Көрсөтүлгөн фактылардын натыйжасында мамлекетке материалдык зыян келтирилген.
Көтөрүлгөн чаралардын жана жүргүзүлгөн ыкчам мүлүктүү иш-чаралардын натыйжасында жогоруда аталган объектинин ээси аталган мүлккө ээлик кылуунун жана пайдалануунун мыйзамсыздыгын моюнга алган. Мындан улам ал акционерлер менен биргеликте аянты 5,5 гектар жер тилкесин бөлүп берүү жана бардык курулуштары менен 3 гектар жер тилкесин мамлекеттин балансына кайтарып берүү чечимин кабыл алды. Бүгүнкү күндө бул объект министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин балансына өткөрүлүп берилди. 2023 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейинки мезгилде Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндө бюджеттин аткарылышына шайкештик аудит жүргүзүлдү. Эсептөө палатасынан билдиришкендей, анын жүрүшүндө жалпы бузуулардын жана кемчиликтердин суммасы 233 миллион 464,6 миң сомду түздү. Аудиттин жүрүшүндө финансылык мыйзам бузуулар, бюджеттин резервдеринин жоготуулары, каражаттары, рационалдуу пайдаланбоо жана мамлекеттик сатып алуулар тармагындагы мыйзам бузуулар катталган. Эсептөө палатасы министрликтин ишмердүүлүгүндө бюджеттик каражаттарды пайдаланууда олуттуу көйгөйлөр бар экендигин белгилейт. Бишкек-Нарын-Тору-Карт айланма автожолунун 57-61 километр жериндеги айдоо талаларында 19 мартта өрт чыккан. Ага Чүй райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 3 техникасы жана 60тан ашуун өрт кызматкерлери тартылган. Өрттүн негизги себеби трассанын бою болгондуктан, андан ары бери өткөн жүргүнчүлөр тамеки чегип калдыгын таштап койгондуктан ал шамалдан тутанып өрткө алып келди. Теманы кабарчыбыз улантат. 19 мартта Бишкек-Нарын-Тору-Карт айланма автожолунун 57-61 километр жериндеги Чүй-Токмок Ысык-Ата райондорунун аймагында айдоо талаларында болжол менен 2 гектардан ашуун жер аянты күйүп кеткен. Анда өзгөчө куураган чөп жана бадалдар күйдү. Ага Чүй райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 3 техникасы жана 60тан ашуун өрт кызматкерлери тартылган. Мындан сырткары 5 мотопомпа суу соргуч шаймандын жардамы менен өрт өчүрүлгөн. Өрттүн келип чыккан себептеринин бири болуп бул баягы адамдардын өзүбүздүн баягы ушул жаратылышка айлана чөйрөгө болгон баягы кайдыгерлигибизден келип чыгып атат да. Өзүбүз баягы территориябызга тиешелүү болгон баягы аймактарды тазалоодо өрт коюп атабыз. Жеңилдигин карапчы өрт коюп, мисалы үчүн талаларды тазалашта өрт койгондуктан ошондон баягы шамал болуп уланып кетип атат да өрттөрчү. Ошол өрттөрдүн баары тең көптөгөн чыгымдарга алып келип атат да. Азыркы айта кетчү нерсебиз, мисалы үчүн ушул эле март айынын ичинде эле биздин Чүй району боюнча 16 өрт кырсыгы катталды да. Анын ичинен турак жайларда жана көпчүлүгү ушул ачык аянттарда куураган чөптөр күйдү да. Ал эми жаратылыш ресурстары министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан 4 протокол түзүлүп, тийиштүү айыппул өлчөмдөрү салынган. Анын суммасы жеке жактарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23 000 сом. Өрт чыккандан бери 1 жумадан ашуун убакыт өтсө дагы бүгүнкү күнгө чейин тазалоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Учурда өрттүн калдыктары, андагы күйүп кеткен бадалдар отун иретинде алынып тазалануусу керек. Болжол менен бул 18 марттан баштап эметти. Өрттөр ар кайсы жерде чыкты. Ысык-Ата, Чүй-Токмок райондору боюнча. Биз иш-чараларды алдын ала алып барганбыз. Айыл өкмөттөргө, жайыт комитеттерге уведомленияларын таратып, ушундай азыр өрт чыгып атат, сак болуңуздар деп. Азыркы күндө бул жайыт жерге караштуу, ошо жайыт пользовательдердин бир 4 протокол түзүлдү. Кодекс правонарушения 115 статья 3 пункту менен жеке жаранга 7,5 000 сом, юридически болсо 23 000 сом болот. Ошондо 7,5 000 сом менен 4 протокол түзүлдү. Азыркы учурда Чүй айыл өкмөтүнө Арал айылынын жээгинде камыш басып кеткен да. Жолдун жээгин баары камыш, арыктардын жээгин баары тең. Анан азыркы малдалар курап кетти. Эмне себептен өрт чыгып аткан өзүңүздөргө белгилүү болсо керек. Жолдун жээгинен чоң трасса, жолдун жээгинен автомашиналар көп жүрөт. Ошол жерден тамаки чегип ыргытып кетип атат. Ошолордон күйүп атат. Бул нерсе
Эми бул быйыл эле кайталанган жок, жыл сайын кайталанып турат да. Эми биз колдон келишинче аракеттер жасап атабыз. Бизге маалымат түшөт. Эми аякта биз тура албайбыз. Маалымат түшөрү менен МЧСтин кызматкерлери менен иштешкенге аракет кылабыз. Аларга кабар беребиз. Айыл башчыбыз ошол жерге барат. Башка жерге күчөп кетпесин деп алдын ала иш-чараларды жүргүзүп турабыз. Соңунда белгилеп кетчү жагдай жарандар тамеки чегүүдөгү жоопкерчиликсиз мамиледен, адамдык факторлордон улам ири өрт кырсыктарына жол берилүүдө. Андыктан талаа иштерине даярдык көрүү, тазалоо иштеринде өрт коопсуздук эрежелерин так сактап, кырсыктын алдын алуу учурдун талабы. Айгерим Дүйшөбаева, Кудурат Ташмурзаев, УТРК Чүй, Токмок. Ысык Ата районунун Маданият үйүндө Комуз коому фонду тарабынан уюштурулган Салам Сага Рамазан аттуу маданий кайрымдуулук иш-чарасы өттү. Иш-чаранын негизги максаты Кыргызстан светтик мамлекет катары элдин диний салттарын сактап, урматтап келатканын көрсөттү. Бул демилгени Чүй облусунун алдыңкы компаниялары да колдоп, муктаж адамдарга жардам беришти. УТРК Чүй телеканалы да четте калбай өз салымын кошту. Балдар үйүнүн тарбиялануучуларына кийимдер, ал эми карылар үйүнүн жашоочуларына китептер тапшырылды. Иш-чаранын алкагында концерттик программа уюштурулду. Бул иш-чара эми биздин багы президентибиздин жарлыгы бар, руханий жарлыгы бар. Руханий инсандын өнүгүүсү жана ден соолугу дегенчи. Ошол жарлыгынын негизинде ошо Комуз коому фонду уюштуруп атат Ысык Ата районунда. Ысык Ата районунда балдар үйү бар, анан карлар үйү бар. Ошо балдарга, анан карларга да көңүл буруп, элди, ошо жалпы элдин көңүлүн бурдуруш керек. Анткени орозо болуп аткандан кийин орозодо баары эле жакшылык кылгысы келет. Баары эле ошо бири-бирине кайрымдуу болгусу келет. Бирок уюштуруу милдети бизге тагылыптыр. Ошо бул биз ошону жоопкерчилик алып уюштуруп атабыз. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын тандоо турунун 3-чү раунду алкагында Кыргызстан Катар футбол беттеши болду. Анда кыргыз футболчулары атаандашын 3-1 эсебинде утуп, жеңишти камсыздады. Бул 2025 жылдагы улуттук курама команданын өз үйүндөгү алгачкы беттеши болду. Алдыда беттештин жүрүшүнөн футбол көрөрмандарынын кубанычы менен кесиптешим Айдана Ашымова баяндайт. Бишкек шаарында орун алган Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өзгөчө шаң жана спорт тагырагы футбол көрөрмандарынын кубанычы жогору. Себеби кыргыз курама командасы учурда Азия чемпиону Катар курамасын 3-1 эсебинде утуп алды. Оюндун жүрүшүндө биринчи голду Кыргызстандын капитаны Валерий Кичин киргизди. Биринчи таймдын кошумча мүнөтүндө анын так аткылоосу стадиондо чыныгы шаң жаратты. Маанай өтө сонун, прям мына ушул бардык көрөрмандарды ойготту. Аябай кубандык, аябай сүйүнүп атабыз, буюрса утабыз деп жакшы ниет кылып атабыз, колдоп атабыз буюрса. Болеем, еще есть второй тайм. Надеемся, что победа за нами. Сонун болеем Кыргызстан, куда каласа 3-0 утабыз бүгүн. Биздин прогноз 3-0. Алга Кыргызстан! Вообще шикарно. Я первый раз в своей жизни пришла на футбол, и наши выиграли. Молодцы! Я счастлива! Очень счастлива. Знаете, как я вообще кричала, очень сильно радовалась. Вообще классно. Оюндун 82-нчи мүнөтүндө Александр Мищенко Кыргызстанды кайрадан алдыга чыгарды. Ал эми кошумча убакытта Алимардан Шүкүров 3-чү голду киргизип, жеңишти бекемдеди. Жанкүйерлөр кубанычын жашырган жок. Трибунада желектер желбиреп, стадионго келген көрүүчүлөрдүн маанайы жогорку деңгээлде болду. Ошентип оюн Кыргызстандын ийгилиги менен аяктады. Бул тарыхый жеңиш болду. Муну менен кыргыз футболунун деңгээли жогорку күчтү тиреп, футболчулардын тажрыйбасы өсүп жатканын далилдеди. Бул оюнга чоң жоопкерчилик менен даярдандык. Ар бир машыгууда тактикалык схемаларды иштеп чыгып, оюнчулардын физикалык жана психологиялык даярдыгына өзгөчө көңүл бурдук. Футболчуларыбыздын талаага чыгып, жеңиш үчүн болгон күчүн жумшап ойношту. Алардын эрки, күрөшкө болгон кайраттуулугу жана бири-бирин колдоо духу бүгүн бизди жеңишке жеткирди.
Биз чоң эмгек кылдык. Айрыкча биринчи матчтан кийин духубузду түшүрбөстөн дагы да күчтүү оюн көрсөтүүгө аракеттендик. Бүгүн биз эсеп боюнча да, оюн боюнча да мыкты болдук. Ар бир оюн менен өз мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңейтип, тажрыйба топтоп, чеберчилигибизди жогорулатып жатабыз. Бул жеңиш биздин үзгүлтүксүз эмгегибиздин жана команда катары биримдигибиздин натыйжасы. Футболчулар дагы бул оюн жеңил болбогонун, бирок эстен кеткис сезимдерди туунутканын кошумчалашты. Албетте эмоциялар эң жакшы. Бул биздин көптөн күткөн жеңишибиз. Оюн башталгыча эле жакшы жыйынтыкка жетүүгө бекем даярданганбыз. Бүгүн биз машыктыруучубуздун бардык тапшырмаларын так аткардык. Бул жеңиш жалпы өлкөбүз үчүн чоң жетишкендик. Биз тескерисинче мындай күчтүү атаандаштарга каршы ойной аларыбызды далилдедик. Бизде абдан мыкты жана күчтүү команда бар. Күйөрмандарыбыздын колдоосу менен биз каалаган күчтүү командага каршы татыктуу оюн көрсөтө алабыз. Бүгүн биз оюн талаасында артыкчылыгыбызды далилдей алдык. Бардык кыргызстандыктарды жеңиш менен куттуктайм. Чынын айтсам, азыр абдан чарчадым. Ошондуктан эмоцияларымды толук билдире албайм. Бирок эң негизгиси, мен жеңишке абдан кубанычтамын. Өзгөчө күйөрмандардын бул матчка жана жеңишке болгон кубанычын көрүү мени дагы көбүрөөк сүйүндүрдү. Биз өсүп өнүгүп жатабыз. Жана келечекте дагы көп ушундай улуу жеңиштер болот деп ишенем. Кыргызстандын улуттук курама командасы чоң жеңиштерге жөндөмдүү экенин дагы бир жолу тастыктай алышты. Бул ийгилик машыктыруучулар менен оюнчулардын үзүрлүү эмгегинин натыйжасы. Албетте, бул жаатта күйөрмандар да чоң ролду ойнойт. Маалым болгондой, оюндун жүрүшүндө алар футболчуларды алга сүрүп, дем күч берип жатканы анык. Айдана Ашимова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй. Белгилей кетсек, 3-чү баскычта 18 курама 6 командадан турган 3 тайпага бөлүнөт. Бул этаптагы оюндардын жыйынтыгы боюнча ар бир тайпадан эң мыкты 2 команда 2026 жылы дүйнөлүк биринчиликке жолдомо алышат. 4-чү квалификациялык раундда Азиядан дагы 2 катышуучу аныкталат жана континенттер аралык плей-офф аркылуу дүйнөлүк чемпионатка катышуу үчүн дагы бир орун үчүн күрөшөт. Кыргызстандын курама командасы Иран, Катар, Бириккен Араб Эмирлиги, Түндүк Корея жана Өзбекстандын курама командалары менен биргеликте А тайпасында жайгашкан. Мына ушундай жаңылыктар топтому бүгүнкү күндө жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк УТРК Чүй телеканалынын социалдык баракчаларына таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү болсун.